Саламатсыңарбы балдар? Биз кайрадан кыргыз адабияты сабагында жолугуп отурабыз силер менен. Өткөн сабагыбызда биз Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары комедиясынын негизги сюжети менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда Жоронун жоруктары комедиясындагы каармандардын мүнөздөрүн анализдөө жана жыйынтыктоо сабагы. Анда эмесе балдар, кеттик. Биз өткөн сабагыбызда Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары комедиясынын негизги сюжети менен таанышканбыз. Эсиңерде болсо, сюжеттерди жана комедиядагы негизги каармандарды эске түшүрөбүз. Биринчи, сюжеттик линияларды атагылачы жана негизги каармандар кимдер эле? Эстесеңер, эске салсак, анда сюжеттик линиялар жалганчылык, тартипке чакыруу, саякаттан четтөө, тентектик, качуу, акылмандык, сыноо, ишеничти актоо. Ал эми негизги каармандар Жоро, Жоронун атасы, Жоронун апасы, Мелис, Мира, жылкычы, карыя, Алмадай, милиционер. Эстедикпи? Анда эмесе кеттик. Кийинки тапшырмабыз каармандарга мүнөздөмө беребиз. Негизги каармандарыбыз Жоро жана Мелис. Жоро жана Мелис чыгармада ким? Жашы канчада? Көрсөтүлгөн таблицанын ичине өзүңөр ойлонуп жазасыңар. Экинчи таблицадагы сурообуз Жоронун сага жакпаган мүнөзүн сыпатта. Ал эми үчүнчү Мелистин сага жаккан мүнөздүн сыпаттап жазгыла. Убакыт кетти. Анда эмесе жазып бүтсөңөр, төмөндөгү суроолор менен жыйынтыктайбыз. Жоро, Мелис, Мира сыяктуу классташтарында эле жакшы окуп, колхоздун парнигине жардам берсе болот беле? Жоро эмне үчүн өз ата-энесине, атасы менен бирге иштеген аксакал кишилерге жана классташтарына жалган сүйлөйт? Үчүнчү суроо. Жорону мындай современный болом деп өпкөлөнүп, сүрөттүү көйнөк кийүүсүнө, гитараны асынып куруу кыялдарга батып ырдоосуна, жалганды суудай айтуусуна, дүкөндүн терезесин сындыра койгон адепсиз жоруктарына, жоосунсуз жоруктарды жасоосуна, балким ата-энесинин берген тарбиясынын таасири тийгендир. Төртүнчү сурообуз. Жоронун терс мүнөздөрүнүн оңолушуна кандай окуя, кимдер себепчи болду деп ойлойсуңар? Бешинчи сурообуз. Силердин мүнөзүңөрдө Жоронун мүнөзүндөгү сапаттар жокпу? Алтынчы сурообуз. Классташтарыңардын же досторуңардын арасында Жоронун жоруктарын жасаган окуяларга кездешкенсиңерби? Анда жетинчи сурообуз. Андай терс жоруктарды жасаган курдаштарыңарга же досторуңарга, же инилериңерге кандай кеңештерди бергенсиңер? Ойлондуңар, азаматсыңар. Силердин талкуу менен биз төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарабыз. Демек, Жоронун жоруктарын комедиясында негизги каармандар Жоро менен Мелисти алып көрдүк. Жоро атасы менен апасынын көзгө басар жалгыз уулу, Мелис кошунанын уулу, экөө тең классташ, жаштары 13-14 чамасында. Жоронун мүнөзү эрке, жалкоо, уйкучу, кыялкеч, жалганчы, тил албас, адепсиз, коорс, көкбет. Ал эми Мелистин мүнөзү тыкан, эмгекчил, отличник, акылдуу, боорукер, адептүү, жоопкерчиликтүү. Негизги сюжеттин максатында Жоронун ошондой тоого качып кетүүсүнө, тоодо жылкычыга жолугуп, анын колунда жүрүүсүндө, жылкычынын атасы карыянын негизинде сөзүн угуп, алардын колунда жүрүп, тарбиялангандан кийин Жородо төмөндөгүдөй сапаттар пайда болду. Чынчылдык, эмгекчилдик, акылдуулук,
боорукерлик, адептүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк, өжөрлүк, тайманбастык. Демек, жыйынтыктаганыбызда комедиянын негизги тематикасы учурдагы өспүрүм балдардын жоро сыяктуу жоосунсуз жоруктарды жасаган жүрүм-турумун ашкерлөө, жоосунсуз, адепсиз жоруктарды жоюу, достук тематикасы, ата-энелердин тарбиясы, коомдогу көпчүлүктүн, досторудун, классташтардын орду, ата-бабалардын акыл-насаатын угуу. Ал эми ошо негизги комедиянын негизги тематикасынын негизинде идея чыкса, ал идеябыз жоро сыяктуу жоруктарды жасаган өспүрүм балдарды улуттук салтыбыз боюнча улуулардын кеп кеңешин угуп тарбияланууга, өзүн өзү тарбиялоого, коомдо өз ордун таап пайда келтирүүгө, кеч болсо да өзүндөгү терс мүнөздөрүн жородой болуп жоюуга аракеттенүүгө, мелис сыяктуу эмгекчил, чынчыл, адептүү окуучулардан болуп калыптанууга чакырат. Урматтуу менин окуучуларым, силер дагы жородой, адепсиз, жоосунсуз жоруктарды жасабай, өз күнөөңөрдү өзүңөр мойнуңа алып, өзүңөрдүн кемчилигиңерди кетирип, мүнөзүңөрдү угуп, өзүңөрдөн чоң улуулардын сөзүн, ата-эненин сөзүн угуп, мыкты чыгарманын аягындагы мыкты жородой болот деп ишенем. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Төмөндөгүдөй суроолорго жооп бергиле. Мырзабек Тойбаев кыргыз адабиятында өз орду бар, көп чекит аягындагы сүйлөм ишмер, сөз ишмер. Демек, биринчи тапшырмабыз сүйлөмдү толуктоо. Экинчи, Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары чыгармасы кайсы адабий жанрга кирет? А. Повесть, Б. Поэма, В. Драма. Үчүнчү, Мелис карыя милиционер кайсы чыгарманын каармандары? Ысык көл, Алма, Жоронун жоруктары. Төртүнчү сурообуз, комедия бул сүйлөмдү толуктап, өз түшүнүүңү улантып жазасыңар. Бешинчи сурообуз, өзүмдөгү жоосунсуз жоруктарымды канткенде жоём. 10 сүйлөмдөн турган билдирүү жазгыла. Мына ошол суроолорго жооп берип, WhatsApp группасында же түз онлайн байланышында жөнөтөсүңөр. Ал эми мен аны окуп чыгып баалайм. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Бир ката кетип калдым.